Üstüne boyaklardı seveleyiz kına. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан жайлоо өнүктүрүү борборлору бир топ жылдан бери өлкөдөгү айыл аймактарында иш алып барат. Башында мындай демилгенин колдоо оңойго турбаганы менен бүгүнкү күндө 100дөн ашуун жайлоо өнүктүрүү борборлорунда миңдеген элеттик балдар жайлоо бакчаларында этнопедагогикалык билим алышат. Жакында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде адаттагыдай эле 2023-жылдагы жайлоо бакчаларынын ишинин жыйынтыгы чыгарылып, кайра быйылкы жылга иш пландары аныкталды. Жайлоо өнүгүү борборлору бул фонддун негиздөөчүсү Кыргыз Республикасынын экс-президенти, бүгүнкү күндөгү Бириккен Улуттар Уюмунун генерал катчысынын Афганистандагы атайын өкүлү Роза Отунбаеванын демилгеси менен эле ушу балдарды өнүктүрүүгө мындай кошкон салымы деп эсептесек болот да. Бул демилге 2012-жылдан бери мына быйыл 12 жылга айланды. Ушул иш-чара колдоого алынып келатат. Башында бир топ кыйынчылыктар болгон. Себеби муну колдогон донор жок. Атайын бул долбоор эмес, бул демилге. Анан каражатка келген учурларда бир топ кыйынчылыктар болгон, уюштуруу маселелеринде бир топ кыйынчылыктар болгон, көп ой пикирлер болгон. Бул жердеги, бияктагы, айылдагы өнүктүрүү борборлорунун тиги бакчалардын ишин оңдоп алсак болот эле, ошо жайлоодо тоонун башында каяктагы өнүктүрүү борбор болот эле деген дагы ар түрдүү ой пикирлер болгон. Жайлоо өнүктүрүү борборлору долбоорунун негизги максаты жайында малын жайлоого асыраган ата-энелердин балдары ата-энелер менен чогуу тоого чыгышат да, ата-энелер көп учурда өздөрүнүн ишмердүүлүгү менен алектенишип, балдар өздөрү менен өздөрү болуп калгандыктан ал балдарды өнүктүрүүгө салым кошуу болгон. Изги тилек менен уюштурулган бул саамалык быйыл 12 жылдан бери ишмердүүлүгүн жер-жерлерде ийгиликтүү орундатып келүүдө. Жайлоо өнүктүрүү борборлору 2014-жылдан бери иштеп келе жатат. Быйыл 10 жылдык юбилейбиз десек болот. Ушул жылдар аралыгында жалпы 20 миңге жакын балага биз өзүбүздүн кызматыбызды бере алдык. 1500 тарбиячы кызмат кылышты. 7000ге жакын ата-энелерге кошумча кызмат бердик десек болот. Бул долбоор негизинен Кыргызстандын алыскы жана тоолуу райондорунда ишке ашырылып келет. Атай кетсек, Түп районунда, Ак Суу, Жети Өгүз райондорунда, Нарын, Кошкор, Ат Башы райондорунда, Ош областынын Чоң Алай, Алай, Каракулжа сыяктуу райондорунда, Жалал Абад областынын тоолуу райондорунда ишке ашырылат. Андан сырткары Баткен областынын райондору да кирет. Негизги максатыбыз ушул алыскы тоолуу райондордо жашаган балдарды өнүгүүгө, алардын өнүгүүсүнө салым кошуу болуп саналат. Бардыгыңыздарга белгилүү болгондой ушул тоолуу жана алыскы райондордо эрте курактан өнүктүрүүгө жетиштүү өбөлгөлөр азырынча түзүлгөн эмес. Анан биз ушул эл аралык уюмдар менен, финансылык институттар менен, Кыргызстандагы бала бакчалар, университеттер менен бир жалпы биргелешкен коомдук демилге кылып, ушуну ишке ашырып келебиз. Балдар бир айлык жайкы жайлоодогу бакчадан эмнени ала алышат? Бул жай боюнча ушул жайлоого ата-энелери менен көчүп барган балдар, же болбосо конокко барган балдар эртең менен келишет жайлоо бала бакчаларына. Кадимкидей бала бакчага киргенде бозиге киришет, ал жактан көнүгүүлөрүн аткарышат, сабак боюнча, саноо боюнча, китеп окуу боюнча. Андан кийин эжекелери аларга мастер-класстарды өтүшөт. Балким ал климатка байланыштуу, жаратылышка, чөйрө таанууга байланыштуу болушу мүмкүн, ал кол өнөрчүлүккө байланыштуу болушу мүмкүн. Андан кийин балдар оюн бир бөлүгүнө өтүшөт. Элестетиңиздер, ошол жайлоодо таза абада анан балдар чүкө ойношот, ордо ойношот, ар кандай математикалык көндүмдөрдү, ой жүгүртүүнү өстүрүүчү оюндарды ойношот. Жайлоодо чарбачылык менен алектенген ата-энелер үчүн мындай бакчалардын иштеши асмандан күткөндөрү жерден табылгандай чоң табылга. Анткени ата-энелери бошобой жаткан учурда балдар түшкү чейин бакчага келип, улуттук оюн ойношуп, жаратылышты таанышып, түрдүү сабактарда болушат. Жайлоо бакчаларынын ишин жергиликтүү жайлоо комитеттери да колго алган. Жайлоодо кайсыл жерге жайгашса болот, быйыл кайсыл малчылар кайсыл жайлоолордо болот, ошол боюнча маалыматтарды беришет. Андан сырткары кээ бир жайлоо комитеттери бози бөлүп беришет ушул жайлоо бала бакчаларына. Алардын ошол айылдан жайлоого көчүп баруусуна жардамдашышат. Өспүрүмдөрдүн өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан бакчалардын бири Нарын облусунун Тоголок Молду айылынан Адис Адилет жайлоо бакчасы. Жайлоодогу бала бакчаларда иштеген адистердин эмгегин баалап, аларды шыктандыруу максатында ар кандай иш-чаралар жыл сайын өтөт. Алардын бири жайлоо өнүктүрүү борборлорунун ортосунда өткөрүлгөн сынак. Сынактын максаты тоолуу аймактардагы мектепке чейинки билим берүүнүн зарылдыгын коомго жеткирүү.
жайлоо өнүктүрүү борборлорунун ишмердүүлүгүн чагылдыруу, мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ата-энелердин көңүлүн буруу. Бул жолу сынактын жобосунда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык 1-орун Актала районундагы Адис Адилет жайлоо өнүктүрүү борборуна айгарылып, байгесине коюлган кир жуугуч машинеге ээ болушту. Биздин бала бакчага 3 жаштан баштап 16 жашка чейинки балдар келет да, окуучу балдар да келет. Ата-энелер аябай жакшы кабыл алышат. Биз 1-июлдан баштап 30-июлга чейин болобуз. 1 ай 3 сааттык программа менен иштешет. Бизде жогорку билимдүү тарбиячы эжелер иштейт. Жалпы 8 тарбиячы очереттешип, ошо бирден жума барып, билимдерин беришип, ата-энелер менен иштешип, мастер-класстарды өткөрүп, сабактарын өтүшөт. Соңкөл жайлоо бала бакчасында 30 бала барат. Незе 35-40ка чейинки балдар барышат да. Бири-биринен угуп эле, аттарды минип алып, эшектерди минип алып эле келишет. Саат 11-де келет да, саат 2-ге кетишет. А бирок 3-4кө чейин кетпейбиз, биз окуйбуз деп. Бул конкурска катышканыбыздын сабагы куруттан, эмнен курут кандай жазалат. Ошол боюнча мастер-класстарды өтүшөт, кийиз жасашат, тарбиялык мааниси жакшы да, этнопедагогика деп азыркы учурда сабак өтүлүп атпайбы? Улуттук каада салттарыбызды билишет экен, улуттук оюндарыбызды билишет. Ошол жерден тарбиячы эжелерибиз ар кандай семинарларды өткөргөндө улак тартыш болот. Балдар кызыгыпчы улак тартышат. Кайра ошол жерде ата-энелер аябай уюштуруп, ошо улак тарткандарды бала бакчага ташташат да. Аябай жакшы. Балдар эшектерди минип алып тартышат, спонсор издеп. Ошонун негизинде боз үйлөрдү алып барабыз. Бекер иштейбиз 10 жылдан бери. Тарбиячыларга акча төлөнгөн жок. Бирок быйыл дагы чыгабыз буюрса. Өзүбүздүн каражатыбыз менен. Рахат алып иштейбиз балдарга. Өзүбүздүн кезибизди сүйөбүз. Сынакта 2-орунга 10 000 сом, 3-орунга 5 000 сом акчалай сыйлыктар каралыптыр. 2-орунду Нарын районундагы эмгекчил жайлоо өнүгүү борбору алды. Ал эми 3-орун упайларынын тең болгондугу үчүн Алай районунун Сарымогол айылынын Бооки жайлоо өнүктүрүү борбору менен Ат Башы районундагы Көмөндөр Тыналиев атындагы жайлоо өнүгүү борборуна берилди. Жайлоо бала бакчасы менен биз 2012 жылдан бери иш алып барабыз. Жыл сайын ички жана тышкы жайлоого тарбиячылар чыгып келет, балдар менен тыгыз байланышты иш алып барышат. Ал жайлоо бала бакчасы Оробашы жана Карабүк жайлоосунда уюштурулат. Аны уюштурууда айыл өкмөттөргө кайрылуу менен жайыт комитеттери менен биргеликте иш алып барабыз. Алар ошо коопсуздукту, балдардын коопсуздугун камсыз кылуу менен бизге ошо жайлоолорду тандап беришет. Канча бала келет бир жайда? Бир жайда 2 жайлоо бала бакчабызга биригип 60-70 бала келет. Анткени ошо жайлоого эс алып барган балдарды тартабыз. Ал жерге 3 жаштан 15 жашка чейинки балдар катышат. Жайлоо бала бакчасы бул өтө кызыктуу, негизи балдар менен иштөө. Жеке эле балдар менен эмес, былтыркы мисалы 2-орунду камсыз кылган тарбиячы эжекебиз ата-энелер менен да тыгыз байланышты иш алып барды. Анткени азыркы ааламдаш жолунда ортодо бир ата-эне менен баланын, бала менен мектептин дегенде ортодо бир карым-катнаш бир үзгүлтүккө учурап, мындай балдардын сүйлөө речи азайып баратпайбы? Ошонун алдын алуу максатында ошо ата-энелер менен да тыгыз байланышта болобуз. Кайсы темада сүйлөшөсүздөр, кандай аңгемелер болот? Ошону баланы туура тарбиялоодо, балага багыт берүүдө ошо ата-эненин ролу чоң деп ойлойбуз. Ошол эле сабактарда деле ошо бала менен кандай иш алып барыш керек, кандай китептерди окуп бериш керек, кандай оюндарды ойнош керек деп эле ата-энеге деле ошо бала сыяктуу үйрөтөбүз да. Балага энатанын кандай көзөмөл азыраак, байланыш азыраак. Себептен азыр балдарга телефон деген чыккан, бала көп. Энатта балага көңүл бурбай эле ошо телефонго басым кылып, бала телефон менен болуп атат да. Бул жайлоо бала бакчадагы биз балдар өнүктүрүүдө биз ошону телефондон кичине алыстатуу максатында энатага түшүндүрүү ишин жүргүзүп, энатага жана этнопедагогиканы балдарга үйрөтүп, энатага айтуу менен балдарга үйрөтүшөт да. Ошондой иштерди алып бардык былтыркы жылдын немесинде дагы жүрүшүндө. Бул деген жайлоо бала бакчасы бул оюн, көбүнчө оюнга басылат. Оюн бул сабак, сабак бул оюн. Негизичи биз ошондой эле улуттук оюндардан аркан тартышты алдык, бала бешке салмайды алдык. Ошол менен балдар этнопедагогикага тарбияланды деп ойлойбуз да. Ата-энелердин кандай суроолору көбүрөөк болот? Кандай сунуштарын беришет? Энаталардын суранычы ушундай жайлоо бала бакчалар көбүрөөк ачылса, дагы көбүрөөк уюшулса, убактысы кичине көбүрөөк болсо дешти да. 4-жыл быйыл жайлоо бала бакчасы жайлоо өнүгүү борборлору менен кызматташтыкта
убакта келебиз. Ошонун ичинен быйылкы байгебиз экинчи жолку байгебиз. Быйылкы эң жакшы баса белгилүү кетчү нерсебиз. Биз 2 жылдан бери китепкана, райондук китепкана менен байланышып, алар менен ар кандай китептерди алып баруу менен дагы ата-энелерди кошо кызматташтыкка тартуу менен алектендик. Бизге ошол абдан жакшы натыйжасын берди деп эсептейм. Китепти окутууну кантип үйрөтүп атасыздар балдарга? Балдар менен ар кандай комикс аңгемелерди түздүрүү аркылуу, биз кайтарым байланыш аркылуу биз китеп окууну жөнгө сала алдык. Китеп окуганда китеп сурагандар болобу? Дагы барбы деп китептердин атын айтып? Ооба, тажрыйбала кылганбыз. Былтыр биринчи жолу алып барганыбызда кичине азыраак алып барганбыз, а быйылкы жолкусунда көбүрөөк алып барып, анткени суроо талап абдан жакшы болот экен. Кайсы китептерге көп суроо талаптар көп? Кыргыз тилиндеги китептер жетиштүүбү балдар үчүн? Балдар үчүн кыргыз тилинде китептер жетишсизирээк болот. Негизи кыргыз эл жомокторун балдар үчүн абдан көбүрөөк быйылкыга басым жасайлы деп дагы айтып атабыз. Жомокторго балдар үчүн оюн көнүгүүлөргө көбүрөөк. Жайлоо бакчаларында иштеген тарбиячыларга мындай сыйлыктар демине дем кошуп, быйылда балдар үчүн акысыз эмгектенүүгө шыктандырды. Ал эми иш-чаранын катышуучулары аталган фонддун мектеп жашына чейинки балдардын, анын ичинде аймактардагы балдардын эрте жаш курагында өнүгүүсүнө деги эле билим берүү тармагына кошкон чоң салым үчүн аталган фондко ыраазычылыктарын билдиришти. Бизде студенттер, мектепти бүткөн студенттер келет. Эгерде мектепке чейинки билим базасы түптөлгөн болсо, анда ал баланын мындай келечектеги уже билим алуусуна кенен жол ачат деп айтсам туура болот. Биз мисалы үчүн чет мамлекеттерден дагы тажрыйба алсак болот. Алар балдарга, эрте жаштагы балдарга инвестиция салат да. Биз болсо мектепти бүткөндө инвестиция салабыз да. Ошонубуз менен жаңылабыз да. Эгерде ошо балдарга биз эрте билим берип, ошол убакта инвестицияны сала турган болсок, ал балдарыбыз ошо келечекте мындай бюджеттик формада, жосо чет мамлекеттерде, же болбосо дагы өзүнүн уже даяр жакшы күчтүү билими менен келе алат. Китеп демекчи Роза Утумбаева эл аралык коомдук фонду балдарга жана чоңдурууга арналган ар түрдүү багыттагы кызыктуу жана керектүү китептерди чыгарып окурмандарга сунуштап келет. Балдарга арналган искусство түрмөгүндө китептерибиз бар. Бул мисалы балерина, ошол эле Юрстанбек Шыгаев жөнүндө, живопись жөнүндө китептер бар. Мындан сырткары Кыргызстанда жана дүйнөдөгү футболдун абалы, футбол деген эмне, ошол жөнүндө кенен маалымат берет. Андан сырткары эң жакшы китептердин бири бул кыз китеп, өспүрүм кыздарга арналган. Алардын өздүк гигиенасын сактоо, өзүнө кам көрүү. Анан дагы биздин фонддун эң жакшы басылмаларынын бири бул Манас китеби. Бул Кыргыз Республикасынын баатыры Бексултан Жакиев агай түзгөн жана сүрөтчүсү Замир Илипов деген аябай мыкты сүрөтчүбүз түзгөн китептер. Бул деген балдарга комикс түрүндө Манас эпосун мындай кыскача жакшы мындай сюжети түзүлгөн. Балдар үчүн окуганга бул абдан кызыктуу жана пайдалуу да. Анткени көп эле бала узун сап текстти окугандан кабыл алуусу көп жакшы болбойт. Андан сырткары бул география, Кыргызстандын географиясын, ар бир областтын өзгөчөлүгүн түшүндүргөн Кыргызстаныбызды кыдырабыз деген китеп. Кыргызстандын ар бир областынын өзгөчөлүгү, ал жакта эмне өсөт, географиялык абалы, ландшафты, флорасы, фаунасын түшүндүргөн аябай сонун китептердин бири. Кытай мисалы дүйнөдөгү улуу державалардын бири да Кытай тууралуу түшүндүргөн, арасында QR коддор менен видео, аудио коштолгон жакшы китептердин бири. Андан сырткары фонд бешик ырларын конкурс жарыялап, анан кийин эң жакшы ырларды ушундай диск кылып чыгарган. Бул баланы тарбиялоодо мындагы топтолгон бешик ырларын ар бир эне өзүнүн чүрпөсүн ырдап берсе, жакшы жемишин берет деген ишеничтебиз. Фонддун эң биринчи басылмасы бул 3 жаштан кийинкечи китеби. Бул Масар Үйбуканын небересинен уруксатын сурап кыргыз тилине которулган китептердин бири. Бул бала тарбиялоодо алгачкы 3 жыл эң мындай күчтүү фундамент түзүлгөн убакыт экен да. Ошон үчүн Кыргызстандагы энелер, кыргыз балдары дагы ошол билимди алсын, ошону балдарына колдонсун деген максатта бул китеп чыгарылган.
Иш чарага өнөктөштөр, демиөрчүлөр, райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн педагогдору, облустук методикалык борборлордун, жогорку окуу жайлардын өкүлдөрү катышып, коомчулукту жайлоо бакчыларынын ишмердүүлүгүн колдоого алууга үндөштү. Жайлоо бакчыларынын педагогдору ушул жылга пландалган кызыктуу иш-чаралардын мазмуну менен таанышып, быйылкы жайлоо бакчалар үчүн усулдук колдонмолорду алышты.